Муса Жаңгазиев атындагы Курчак театрында ЛТР каналы уюштурган балаты майрам өттү. Ага жамаатта эмгектенген кызматкерлердин балдары келишкен. Жомоктогу каармандар менен жолуккан балдарга атайын майрамдык кече тартууланып, Актан менен Акылайдын жаңы жылдагы жоруктары аттуу спектакль коюлду. Балдарыбыздын саны Кудай буйрса көбөйүп баратат. Ушундай теп менен кетчү болсок, биз Кудай буйрса келечекте ушул балаты майрамын балдарыбыздын Сейтек борборунда, опера балетти, спорт ордосунда чоң маданий жайларда өткөрүп калабыз деген жакшы ниетибиз бар. Майрамга карата атайын биздин балдарга администрациябыз менен профсоюз уюму тарабынан атайын белектер алынган. Ал белектер мына ушул майрамдын жүрүшүндө таркатылат. Ал эми түштөн кийин уюштуруучулар Бишкек шаарындагы Аруна чыгармачыл борборунда болушту. Мында шаардагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген атуулардын балдары үчүн атайын чыгармачыл иримдер иштейт. Борбордун тарбиялануучулары ЛТР каналынан атайын жаңы жылдык белектерди алышты. Жаңы жылда биз болсо биздин балдар тескерисинче биз куттуктадык. Биринчи ошо Беловодскийдеги интернатка бардык. Ошол жерде өзүңүздөр билесиздер, ошо жаш балдардын интернаты бар. Психоневрологический деген. Ошол жака ушул артисттерибиз барып концерт коюп келдик. Андан кийин жакында эле ушу Абай көчөсүндөгү карылардын үйүнө барып куттуктап келдик. Андан кийин өзүбүздүн коом жасады. Ага дагы өзүбүз куттуктап энеталарыбыз менен чогуу өткөрдүк. Андан кийин Евразия бизди куттуктап атат. Мына бүгүн сиздер келип атасыздар. Акиматтын ёлкасына бардык. Ушу ырчылар, ушу бийчилер барып келишти да мурда күнү. Бүгүнкү ушу учурдан пайдаланып, бүгүнкү ушундай татынакай белектер менен өзүңүздөр ушул жерге балдарыбызга жакшы тилек менен келип отурасыздар. Жакшынакай белектериңиздер менен ЛТР каналы сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. ЛТР каналы өз кызматкерлеринин балдарынан сырткары башка дагы наристелерди куттуктоону салтка айланткан. Бир жыл мурда ушундай саамалык алкагында Бишкектеги балдар ооруканаларынын биринде дарыланып жаткандарга майрамдык маанай тартууланган. Атабек Баймурзаев, Нурбек Боркошев, Үсөн Камчыбеков, ЛТР Бишкек шаары.